Арбаңыздар, эфирде Күнөзөк, аны мен Керим Айдаров алып барам. Бізде бүгін қонақта социалдық фондының төрағасы Медер Ирсалиев, соцфондтың соғыпчылық ішінде сарасеп деген теманы атап алдық. Біз соцфондтың төрағасына болған, біз білген сұрауларды бүгін берел деп шештік. Қош келіпсіз, Медер мырза. Соцфонд Қырғызстанда пенсия берген негізге орган болуш керек деп ойлаймын, мен түсінігім бойынша. Дегенде сурооның башы болсынчы, өткөн жылда соцфондтун ишмердүүлүгү кандай болду? Эмне иштеп аткардыңыздар? Биринчи ушуну билип алайлычы. Рахмат. 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча мен өзүм жеке оюм боюнча биздин аткарылган иштерибиз алгылыктуу иштери жазалык десек болот. Бул биринчилерден болуп бюджеттин аткарылышын толук кандуу камсыз кылдык. Бул деген биздин бюджет 2018 жылы киреше жагы 51 миллиарддан ашык сумманы түзүп атты. Ошол эле убакта бул чыгаша жагы ошол пенсияларды төлөө жагында 50 миллиарддан ашык. 1 миллиардка чукул, 700 тагыраак айтканда 744 миллион сом суммасында Ашыкча профицит менен чыктык бюджеттин аткарылышы. Андан тышкары биз былтыркы жылы пенсионерлердин жанагы камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоого, то есть көбөйтүүгө жетиштик. Буга болсо дагы ошол бюджеттен тышкары кошумча былтыркы жылдын эсеби менен 870 миллион сом, почти 900 миллион сомдун тегерегинде кошумча акча каражат керектелди да. Бул көбөйтүүнүн, пенсиянын өлчөмүн көбөйтүүнүн негизинде да. Ар бир пенсионердин баардык ошол именно камсыздандыруу бөлүктөрүнүн баардыгы тең, андан тышкары жана пенсиянын базалык бөлүктөрү көбөйтүлдү. Бул орточо эсеп менен жалпы жонунан 10% тегерегинде көбөйтүлдү да. Бирок муну көбөйтүүнүн мен сразу токтолуп айта кетишим керек. Бул жерде көбөйтүүнүн ошол эмгек стажына жараша пенсионердин төлөгөн акчасына жараша гана көбөйтүлөт. Ошондо орточо эсеп менен канча пенсияны? Орточо эсеп менен ошол 7%-тан 10%га чейинки өлчөмдө көбөйтүлдү да. Сумма менен айтсак 250 сомдон кем эмес көбөйтүлдү да. Баардык пенсионер. Бирөөнө 1,5 миң сом кошулду, бирөөнө 800 сом кошулду деген айтып, бул көбөйтүүлөр индексациябыздын эң негизги принциптери ошол пенсионердин өзүнүн эмгек стажына жараша, анан соцфондко төккөн салымына жараша көбөйтүлөт да. Андан кийин баягы мурун буга чейинки убакта баардык эле пенсионерди шайлоого карата же болбосо бир саясатташып келген убактар болгон да, убагында өзүңүздөр билесиздер. Азыр эми андай эмес, азалган пенсионердикин көбөйтүп ушундай теңдеп келгенбиз да. Анан эми азыр 3 жылдан бери биздин ошол мыйзам күчүнө киргенден баштап ар бир пенсионердин пенсиянын көбөйтүүсү шартка дайланып калды. Быйыл дагы 1-октябрдан баштап дагы көбөйтүлөт. Бул ошол кошкон салымына жараша көбөйтүлөт да. Быйыл 700 миллиондун тегерегинде бюджетке каралган, быйылкы бюджетке. Буюрса сентябрда дагы ошол суммага көбөйтүлөт. Возможно, ал сумма дагы өзгөрүшү мүмкүн, көбүрөөк жагына да, азыраак жагына да. Бул уже ошол көбөйтүлгөндө эсептегенде пенсионердин дагы бир жолу айтып коеюн, ошол эмгек стажына жараша и кошкон салымына жараша көбөйтүлөт. Жөнөкөйлөштүрүндө айтып көрөлүчү, эң аз пенсия, маселен, канчадагы эң көп пенсия канча болот? Эми бул жерде эң аз пенсия деп айтканыбыз туура эмес болот. Себеп дегенде бизде мындай түшүнүк бар да, орточо пенсия деп айтылат. Бул болсо бүгүнкү күндө бул көрсөткүчүбүз 5782 сом болуп атат. 5682 сом. Бул жылдан жылга, мисалы акыркы 10 жылдын ичинде, 10 жыл эмес, 2010 жылдан бери алып көрсөк деле ошондо бул көрсөткүч 2,5 эсеге өсүп атат. Бизде маселен канча пенсионер бар эми пенсия алып турган? Бүгүнкү күндө бизде 651 миңден ашык пенсионер болду. Мунун ичинде ошол жаш курагы боюнча жана багар көргөрү жоготкондор боюнча пенсионерлер бар. Андан тышкары жана инвалиддик майыптыктары боюнча 3 түрдө бизде республикада бүгүнкү күндө ушу 3 түрдө пенсия менен чыгат да.
Анан дагы бир токтоло кетчү нерсе, ошол мен жана жогоруда айттым, 700 миллиондон ашык профицит менен чыктык деп. Бул профициттин дагы айтып коюш керек, 18-жылдын жыйынтыгы боюнча бул таза профицит да. Мурун бизде профицитке бул деген баягы бюджетке көбүрөөк түштү акча деген деп. Көбүрөөк жолттук, көбүрөөк таптык деген түшүнүк болот. Бул болсо мурунку жылдары биз 2 миллиарддын тегерегинде 1 миллиард 800 миллион тегерегинде профицит менен болчубуз да. Себеп ал жерде бирок баягы жыл башында калдык кошо эсептелип калчу. Бул жылы болсо мен ойлойм, ошо биздин жетишкендиктерибиздин бири таза профицит менен 700 миллиондон ашык профицит менен. Ошол 700 миллиондон ашык акчаны азыр эми сиздер каяка сарптайсыздар? Муну азыр эми күзүндө кайра эле ошол жаңы перерасчет болот, кайра эсептөө болот. Ошондо ошол пенсионерлердин кошумчасы болуп калат. Бизде бир айда эле 3 миллиард 700 миллион сом бир айлык керектелүүчү акча. Бул ай сайын ошончо акча пенсияга төлөнүп турат. Ошондо ай сайын пенсионерлер көбөйүп да турушу мүмкүн да. Пенсионерлердин көбөйгөнү кийинки убактарда саны көбөйүп атат. Бул жылына мисалы баягы 40 миңден ашык жаңы пенсионерлер кошулуп атат. Бирок ошол эле убакта эми баягы бул жашоо турмуш шартка байланыштуу каза болгон пенсионерлер. Булардыкы 20 миңдин тегерегинде каза болгон пенсионер. Ошондо таза 20 миңдин тегерегинде пенсионерлер жылга көбөйүп атат. Билирсиз, карапайым элге түшүнүктүү үчүн канча жаштан биздин жарандар пенсияга чыгылат, анан кантип пенсия ала алат? Кээ бир жерлерде пенсия ала албай же болсо башкача ушундай болуп жүргөн мезгилдер бар да. Кыйналып жүргөн кишилер бар. Бизде дагы бир токтолуп айта кетишибиз керек. Бизде бул пенсияга чыгуу курактары ар түрдүү да. Биз тоолуу аймак болгонубузга байланыштуу, жашоо шартка байланыштуу бул аябай көп кыргыздын менталитети, көп балалуулук дегенибиз бар, ошонун баарын аралаштырганда аябай көп перечень менен чыгат. Негизи жалпы жаш курагы болсо 58 жаштан аялдар, 63 жаштан эркектер. Бул жерде бирок 20 жылдык ошол керектелүүчү стаж болуш керек да. Ошондо кубалат. Дагы бир маселе. Мына эми соцфонд айлыктан төлөнөт, соцфондко акчалар кармалат да. Анан мигранттар, бизде мигранттарыбыз көп да эми. Ошолордун маселеси кандай болот? Кийин маселен өз мекенине келсе, анан кантип пенсияга чыгат дегендей. Бул жерде быйылкы жылы азыр жаңы эле баягы Европалык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн ортосундагы келишимди жаңы иштеп бүттүк. Биз азыр ошону тышкы иштер министрлиги аркылуу азыр макулдашууга жөнөтүп атабыз. Бул жерде ошол 5 мамлекеттин ичиндеги иштеген мигранттарыбыздын баардыгы тең өз мамлекетине кайтып келгенде ошол жакта иштеген стаждары, ошол жакта иштеген айлыктардын баары эсептелип, ар бир мамлекет өзүнүн мыйзамына ылайык ошол жактан пенсия чектеп берген. Ошол жактан, ошол мамлекеттен, Мисалга алсак, Россияда иштегендерди, ошол жылдары үчүн бул мыйзам күчүнө киргенден баштап эсептелет. Ошол жылдары үчүн ошол мамлекеттин, Россиянын мыйзамдарына ылайык пенсиясын чектеп берет. Мыйзам күчүнө кирдиби? Мыйзам күчүнө кирелик. Бул бүтөйүн деп калды. Быйыл буюрса жылдын аягына чейин күчүнө кирет деп атабыз. Бул эми өзүңүз билесиз, бул эл аралык келишимдер аябай убакыт талап кылган нерсе да. Убакытты, эмгекти ошончолук 3 жылдан бери иштешип, мына азыр буюрса аягына чал деп калдык. Түркия маселеси ушундай эле да? Түркия маселеси биз тараптан толугу менен бул деле ошондой, экспорт пенсия болот. Анан кайра өзүнүн өлкөсүнө кайтып келгенде, Кыргызстанга кайтып келгенден кийин ошо жактын пенсиясын алар бизге которуп берип турат. Биз болсо бияктагы иштеген жылдарын убактарын бияктан санап туруп, анан өлкөнү кошуп бир пенсия алып чектеп беребиз да. Эми ошол боюнча дагы эле ошондой эле ошондой каралган келишимдин баары тең. Анан бирок Турцияныкы бүгүнкү күндө биздин жогорку кеңештен ратификация өтүп, президентибиз аркылуу уже президентибиз кол коюп берген. Азыр ал
мыйзам Турциянын парламентинде каралып атат, ратификация өтүп атат да, аяктан да өтүш керек, анан күчүнө кирет. Эми дагы бир тактап коючу нерсе. Ошол сырттагы мигранттар пенсия алыш үчүн иштеген жеринен айлыгынын эсебинен ошол мамлекетке ошол мамлекет соцфондуна төлөнүш керек. Төлөбөсө эсеп болбойт. Бул баягы легалдуу түрдө иштегендердики да, легалдуу түрдө иштеген жарандардын баардыгы тең эсеп болуп эсептелинет. Андан тышкары биз азыр ушундай бир жакшы дагы бир жетиштик. Бул мыйзамга чейинки жылдарыныкын биз как баягы эмгек стажы катары кабыл алганга мүмкүнчүлүк болот да. Эсеп төлөнгөндөр бар болсо. Айлыктар эсептелбейт, но бирок эмгек стаж катары эсепке алганга мүмкүнчүлүк. Эми дагы бир менде таптай турган маселе да. Маселе мына биз айлык алабыз. Айлыктын эсебинен соцфондко төлөнөт. Анан ошол жаран ошол өзүнүн соцфондко төлөнүп турган акчасын канча жылдан бери төлөп келатат да, мисалын ошону кантип билсе болот? Электрондуу билсе болобу же сиздерге барып билиш керекпи дегендей? Негизи биз жылыга маалымат беребиз. Муну биринчиден ошол кагаз түрүндө жылыга биз маалыматты ошол топтогу фондуңузда канча акчаңыз бар, өзүңүздүн бүгүнкү күнгө пенсияга которгон канча акчаңыз бар деген маалыматтын баарын тең биз жылыга беребиз ар бир жаранга. Андан тышкары сиз электрондук түрдө бир жолу ошол райондук бөлүмгө барып заявление жазып, өзүңүздүн электрондук адресиңизди калтырып койсоңуз, аны любой убакта онлайн режимде алсаңыз болот да. Демек андай жок болсо өзүбүз барып алып, сиздерден данныйды сурап көрүшүбүз керек болот экен да. Жок, ошол бир жолу ошондой кылып койсоңуз болот, же болбосо бир жылда биз бир жолу кагаз түрүндө ошол конверттер өзүңүздөр билесиздер, конверттер тарап жүрөбүз, ошол конверттердин ичинде. Ар бир жаранга ушуну тиет, Ар бир жаранга. Мен бирок ошондой кезиктирилек экен. Бухгалтерияңыздан сурап көрсөңүз болот. Ушуну кезиктирсиңер. Эми дал ушул маселеден президенттин маселе мына региондорду өнүктүрүү жана санаа ириктештирүү боюнча указы чыкпадыбы, тапшырма такты да. Ушул жагдайда сиздерге тиешелүү да, бул аябай чоң эме тапшырма деп ойлойм мен. Ушуну кандай негизде аткарып атасыздар? Эми быйылкы жылы ошол региондорду өнүктүрүү жана санаа ириктештирүү жылы боюнча биз былтыркы жылы деле көп жетишкендерге жеттик десек болот. Эми бирок ошол эле убакта жетишпегендиктери да бар, аны да мойнубузга алышыбыз керек. Эми айтсам, бизде азыр биздин сайтка калькулятор пенсия деп киргизгенбиз. То есть сиз жана өзүңүз айтып аткандай биздин сайтка кирип, өзүңүздүн келечектеги пенсияңызды өзүңүз бүгүнкү күнү эсептеп койсоңуз болот. Калькулятор пенсия илинген. Андан тышкары биз жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөмдөрүнүн баардыгын тең пост терминалдар аркылуу акчаны кабыл алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн болчу. Андан тышкары эң бир азыркы убакта 1-январдан баштап, быйылкы жылдын 1-январдан баштап пенсияга чыгуудагы керектелүүчү кагаздардын баарын тең, иш кагаздардын баарын чогултуу функциясы мурун пенсионер өзүлөрү алып келип турган болсо, азыркы күнү ошонун баарын биздин кызматкерлерге жүктөлдү. То есть бул пенсионер ар бир айга барып алып пенсияга чыкчу кишилерди сурап чыгабы? Жок, бул андай эмес. Пенсия жаш курагы келгенден кийин ал киши келип, мисалы өзүнүн керектүү документтерин тапшырат. Ошону тапшырганда тастыктачу документ болуп калышы мүмкүн, уточняющий. Же болбосо жетишпей калган документтер, мурун ошонун баарын пенсионердин өзүнө алып келчүбүз. Азыр болсо трудовой книжкасы, анан кийин жана 5 жылдык 96-жылга чейинки айлыктарын алып келиш керек. Бул калган жетишпеген документ деген эмне? Окугандыгы тууралуу, мисалы диплом туура эмес болуп калышы мүмкүн. Же болбосо аскер кызматында аскер өтөгөн периоддор кирбей жок болуп калышы мүмкүн. Военный билетин жоготуп жиберет, бирок фактически службага алган деген. Ошол сыяктуу жашаган жери жөнүндө, жашаган жери паспортунда бир жери турат, фактически жашаган жери башка жер. Ошол сыяктуу тастыктоочу иш кагаздарын баарын тең азыр соцфонддун кызматкерлери өзүбүз чогултабыз. Жаңы мыйзам күчүнө кирди да. Анан бирок дагы бир айта кетчү нерсе, ошол пенсионерлердин 6 айдын ичинде укук берилди. Пенсия жаш курагына жеткенге чейин 6 ай калганда арыз менен кайрылып койсо болот. Анан биз ошол 6 айдын ичинде жана керектелүүчү документтерин баарын топтоп, анан кийин пенсия чектеп беребиз. Ушул эле мыйзамдын алкагында ушул как раз жана санаа ириктештирүү жылынын эмесине болуп атат. Бул жерде биз азыр өздүк кабинетти иштеп чыктык. Электрондук өздүк кабинет.
азыр тесттик режимде уже бүтүп калды. 1-июлдан баштап бул да күчүнө кирет. Бул өздүк кабинет, пенсионердин өздүк кабинети деген бул жаңы эле пенсионерлерге эмес, ар бир жаран өздүк кабинет ачып алса болот. Жана сиз айтып аткан жогоруда айтылган маселенин баары тең ушунун ичинде камтылып атат. Сиз өздүк кабинетиңизге киресиз дагы. Бул санариптин негизинде, интернеттин ичинде ошону өздүк кабинетиңизге кирип туруп, өзүңүздүн келечектеги пенсияңызды же болбосо бүгүнкү которгон акчаларыңыз, счетуңузда канча акчаңыз бар, канча ошого инвестициялык киреше түштү, ошонун баарын тең карап алганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бул болсо 1-июлдан баштап жаңы кирет. Азыр биз тесттик режим бүткөндөн кийин жалпы коомчулукка мунун баарын тең ачыкка алып чыгабыз. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, тааныштыруу иштери жүргүзүлөт. Ошонун алкагында бул дагы болсо ошол чоң санаттештирүү алкагында болуп атат да. Эсиңизде бардыр, соцфонддо деле бир топ коррупциялык иштер болгон да. Мурда азыр барбы жокпу, мен баягы тактай алган жокмун, тактаган убактым болбой калды. Мурда маселен айыл жеринде деп коелучу, ар бир жерде соцфонд кызматкерлерине акча берип, эртерээк чыгып алып, же болбосо кээ бирлери өтүп кеткенден деле алы берген мезгилдер ушундай бир жагдайлар болгондо, азыр ушундай маселе коррупциялык эмеге кандай бөгөт коюп атасыздар эми? Бул жана жогоруда айтылгандардын баардыгы тең эле ошол коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу максатында. Санариптештирүү. Бул пенсионер менен соцфонддун кызматкеринин баягы мындай контакт жоголуп атат да. Электрондук түрдө арыз тапшырат. Электрондук түрдө ошол документтерин ошол жака салып коет. Биздикилер алып текшерип, карап, ошонун баары тең туура болсо, биз ошол өзүнүн электрондук адресине мына сиздин пенсияңыз мынча сом болду деп жөнөтөбүз. Макулдугун бергенден кийин биз уже төлөөгө жөнөтөбүз да. Бул бир момент болуп, экинчи моменти болсо ошол коррупциялык элементтерден азайтуу максатында биз бүгүнкү күндө жана 651 миң пенсионердин 51% банк аркылуу алып атат пенсиясын. Карточка менен. Андан тышкары азыр 2 райондо, Балыкчы шаары менен Аламедин районунда пилоттук проект жүрүп атат. Болгон ошол төлөнгөн акчанын баарын тең онлайн режимде көрүп турганга. Бул почта кызматы аркылуу, почтанын аркылуу төлөнгөн акчанын баарын тең онлайн режимде бүгүнкү күндө бүгүн алса, бүгүн азыр төлөндү, же кайра алган жок, же үйүндө жок деген сыяктуу нерсенин баарын тең электрондук. Бул дагы болсо ошол эки пенсионер менен эменин ортосундагы, кызматкердин ортосундагы коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу максатында жасалат. Дагы айтып атпайсыз, пенсионер жанагы онлайн аркылуу эле материалдарын берип койсо, анан сиздин кызматкерлер алып пенсия чегирип берет деп атпайсыздарбы? Эми ошол жерде дагы балким ошол жөнөткөн документ уктап калбайбы? Анткени эми сиздин кызматкерлер ошол киши келсин деп атайын кармап коюп, анан ушундай моменттер болбойбу? Мисалы 1 ай жатып, 2 ай жатып, же 5 ай жатып калгандар болбойбу? Бул мен дагы бир жолу токтолуп тактоо иретин айтып коеюн. 6 айга чейин, жаш курагы келгенге 6 айга чейин, мисалы азыр 63кө 1-июлда чыга турган болсо, же болбосо 1-декабрда чыга турган болсо, азыр ал киши келип бизге арызын тапшырып, керектүү кагаздарын тапшырып койсо болот. Өзүндө болгон туруштук у него есть да. Ошондо ошол киши качан пенсия алып калат? Жаш курагы 1-декабрда келет. Ошол күнгө биз пенсиясын даярдап берели деп атабыз да. Бул мыйзам быйылкы жылдан баштап эми аткарылат бул, э? Эми быйылкы жылдан баштап күчүнө кирди. Быйыл ошону менен иштеп баштадык. Бул деле жана санариптештирүүнүн алкагындагы иш. Санариптештирүүнүн алкагындагы иш. Ошол эле ушундай элени өзү келбей эле кагаз түрүндө эмес, азыр 1-июлдан баштап жанагы өздүк кабинет иштеп баштаса, аны ошол электрондук түрдө жазаса болот деп атабыз да. Дагы бир маселе. Жогорку кеңеш бир топ жолу мындай маселе көтөрүп атышат ба? Камсыздандыруу төлөмдөрдүн тарифтери көп кен азайтпайсыңар дегенче, тарифтер бул канча пайыз түзчү эле? Бул жөндөбү ушу маселе? Эми бул жерде аябай бул эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет. Себеп дегенде тарифтер бүгүнкү күндө жалпы тарифтер 27,25% да.
эмгек акы фондунан ошол ошончо процент менен төлөнөт. Анын ичинде иш берүүчү анан иштеген кишиники өзүнчө. Иш берүүчүнүкү 17-25, жеке иштеген кишиники жеке өзүнүкү 10%. Мисалы сиздин айлыгыңыздан 10% төлөп атат дагы. Иш берүүчү төлөйт, атат. Жок, сиздин айлыгыңыздан 10% кармайт дагы. Кармайт. Иш берүүчүңүз сиздин ошо айлыгыңызга 17-25% дагы төлөп атат. Ошондо жалпысы менен 27,25% төлөнүп атат да. Соцфондко. Да, соцфондко. Анан ошону азыр депутаттарыбыздын баары ошол көтөрүп, мен жогорку кеңешке барган сайын ошол вопрос көтөрүлүп атат. Бул боюнча төмөндөтүү боюнча. Демек жана иш берүүчүнүн пайызы төмөндөтүлөт атат. Пайызын төмөндөтүү боюнча болуп атат. Бул жерде биздин мындай принципиалдык позициябыз буга каршылык жок. Эч кандай каршылык деле жок. Бирок биз ошол пайызды канчалык төмөндөтсөк, бул пенсиялык фонддун киреше каражаттары ошончолук жоготууга учурайт. Мисалы бүгүнкү күндө 5%га түшүрсөк, биз 6,5 миллиард жоготобуз. Бир жылгачы. 6,5 миллиард деген бул 2 айлык пенсиябыз. Аны төлөй албай калабыз. Мамлекеттик бюджеттен аны ордун толуктуруп бере албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз макулбуз, каршылыгыбыз жок. Биз түшүрөлүк, только ошонун булактарын табалык. Биринчи. Каржы булактарын. Каяктан ошону алып топтосок болот. Бул көйгөйлүү маселени комплекстүү караш керек да. Пока булактарын таба элексиздер. Азыр карап атабыз. Бул жерде мен токтолуп айта кетейин. Былтыр декабрь айында жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча билим берүү маданият комитетинден жумушчу топ түзүлгөн. Ал жерде ошол көз карандысыз эксперттер бар, жогорку кеңештин депутаттары кирген, ошонун баары кирип, азыркы күндө бүт ошол жумушчу топ, андан кийин дагы анын баары группа болуп ичинен бөлүнүп, 3 топко бөлүнүп, бул жерде тарифтик саясатты, пенсиялык саясатты, анан буреки топтомо фондунун саясаттарын болуп туруп, бир өзүнчө карап чыктык. Эми азыр сын пикирлер, сунуштардын баары топтолду. Азыр биз жалпы эл журт менен мунун баарын тең бир сыйра сүйлөшүп чыгышыбыз керек, жолугушууларды өткөрүшүбүз керек. Азыр ошол процессте жүрүп атабыз, жолугушуунун баарын жүргүзүп атабыз. Кудай буйруса күзүндө жогорку кеңешке, ошол жогорку кеңешке, өкмөткө биз ошол бир өзүбүздүн бир вариантты киргизишибиз керек да. Бул жерде тариф жаңы эле тарифте эмес. Тарифти түшүрүп койсок, мен жана жогоруда айткандай жоготууларда бизде тарифтин чендери эле бүгүнкү күндө 18 түрү бар. Ошол эле тарифтер. Бирөө 27-28 төлөсө, бирөө деген 3% төлөйт, бирөө 12% төлөйт. Ар кандай түрдө бул категорияларды бөлө берип, биз аябай майдалап салганбыз. Андан тышкары мен жана жогоруда айттым, пенсияга чыгуунун дагы аябай көп возрасты бар. То есть бул жаш курагы боюнча, майыптыгы боюнча, баар көрүүнүн жоготугу боюнча, туулуу аймак боюнча, эмгек стажы боюнча деп муну дагы аябай майдалап салганбыз. Эмгек сиңирген ишмерлерге өзүнчө чоңураак айлык берилет, өзүнчө болуп. Ал баягы күчүн жоготкон, бирок ошол бүгүнкү күндө бар да категориясы бар, которую алып аткан. Анан бул жерде жанагы аскер кызматкерлериники дагы көбөйүп кеткен, майдаланып ушинтип отуруп, аябай көп расход чыгып атат. Жана эмгек стажы боюнча эрте чыккандар, то есть льготный пенсиянын түрү көбөйүп кеткен. Анан биз ошон үчүн биз айтып атабыз, ошонун баарын комплекстүү карайлык. Биз бир жагынан тарифти азайтсак, анда бир жагынан баарына бирдей возраст тап келишибиз керек. Же болбосо жанагы стаж тап келишибиз керек. Дегеничи, мисалы, 1 жыл стаж болсо деле бизден чыгып кетет. Ошондо керектелүүчү стажды көбөйтөлүк. Ушул сыяктуу баарын комплексине карап чыгып туруп, анан кийин ушул шакка барсак болот деп атабыз да. Жанагы эми тариф боюнчачы, азыр бир топ ишканалар, эми мындай далилдүү деп айтпайын эми, мындай уккан боюнча деп коелучу, керек болсо чоң ишканалар деле көмүскөдө айлыкты жашыруу эмеси бар да. Анан бул эми макул кичинекей ишкана болсо макул деп койсо болот да, укмуштай бай
чоң ишканалар ушундай маселени жасашат да. Ушул жагдайда кандай сиздерде эме бар? Бул деле коррупциянын бир түрү го дейм, же кандай дейсиз? Туура эле айтып атасыз. Бул жерде бул мындай деп түшүнүшүбүз керек да, негизи бизнесмен, бизнесте жүргөн кишилер биринчи очередь акчаны санайт да. Акчаны санайт дагы, булар ошол акчанын канчалык туура пайдаланыш керек, канчалык аз төлөгөнгө аракет кылат да. Булар выгодный жагын төлөгөнгө аракет кылат да, өзүнө керектүү жагынчы. Анан ошон үчүн биз ошол тарифти ушундай алып келишибиз керек, ошол төлөгөнгө кызыктар болуш керек. Анда төмөндөтүш керек болуп калат го деп ойлойм да. Төмөндөткөнгө мен жана айтпадымбы, төмөндөткөнгө биз каршылыгыбыз жок, только ошол источник, то есть киреше булактарын таап туруп, биз түшүрүп салганда эле ошол көмүскөнүн баары эртеңки күнүнө чыга албайт. Чыга албайт. Ошол чыкканга, ошону чыгарганга бир стимул болуш керек, бир период болуш керек. Ошонун баарын камтысак, анан бул комплекс, бул аябай мындай кылдаттык каралчу маселе да. Бир эле тарифти түшүрүп койгондо, эртеңки күнү биз 650 000 пенсионерди көчөгө чыгара алабыз. Бул коркунуч, аябай коркунуч да. Бүгүнкү күндө пенсионерлер аздырбы, көптүрбү, бирок өзүнүн убагында пенсиясын алып, эч кандай мындай арыз мундар азыраак болгон үчүн бул билинбей турат да. Если биз жанагындай тарифти түшүрүп салып туруп чыгарып салсак, 650 000 пенсионер эртең эле көчөгө чыгып кетет. Азыр бир күн биз кечиктирип калсак, кээде болбойт. Мисалы 10-на чейин финансирование ачыш керек болсо, суббота, воскресенье болуп калдыбы? Бүттү, уже понедельникке калса бизге чала башташат. Эмнеге пенсия жок? Эмнеге жок деп, жанагынан бул выходной болуп калды, ошон үчүн дем алыш күндөрүнө байланыштуу биринчи күнү кетти дегенди түшүндүргөнгө көп убакыт эме болот. Жанагындай случай болгондо мен Өзбекстанга барып келдик. Биз Өзбекстанда бирок ошондой аларда ошондой түшүрүптүр, бирок миллиардный, триллиондогон алардын сумма менен эсептеп эме айтып атышат, триллиондогон жоготуулар болуп атат экен. Бирок анын баары тең республикалык бюджет, мамлекеттик бюджети ордун толуктап берип атат. Пенсионный фондко. Бизде бюджетте, бул бюджет тартыш өзүңүздөр көрүп атасыздар, канча дефицит менен бюджет кабылданып атат. Ошон үчүн бюджетке аябай чоң күч келип калат да. Эми ошондо деле барыр кайсы бир деңгээлде жаранга дагы анан иш берүүчүлөргө деле жеңилдик берүү керек. Бул реформа сыяктуу дейм турабы. Сиздердин алды жасап аткан реформалардын бири деп айтсак болот го дейм да. Ошондой болуп калат да. Буюрса эми ага барабыз баары бир. Бирок бул жерден дагы бир айта кетчү нерсе, бизге канчалык аз төлөгөн сайын ошончолук кийин бул пенсиянын размери азаят деген сөз да. То есть биз пенсионный фонддон алып атабыз да мунун баары теңчи. Анан канчалык азайган сайын ошончолук пенсионный фонддун дагы кийин өзүнүн ошол жеке жарандын эле өзүнүн пенсиянын азайышын алып келет. Кызматкерлер сиздерде соцфонддо жалпы республика боюнча канча кызматкер бар? Бүгүнкү күндө 1354 кызматкер иштейт, бүт жалпы республика боюнча. Бул ар бир райондо майнасы мындай Кудайга шүгүр элеби алардыкы? Эми кандай десек, айлык майнасы жөнөкөй специалисттердики где-то бир 11-12 миң сомдун тегерегинде айлык майнасы бар. Ар бир дегеним акчаны жакшы төлөсө кызматкер да жакшы иштейт дегеним да. Анан мисалга бизде эми азыр айыл жеринде ушундай карапайым элди пенсияга чыга албаган элдер көп эле жүрө берет да. Бара албайт, түшүнбөйт деген ошолордун баарындай атайын сиздердин кызматкерлер чыгып алып тактап, айланайын келчи бер, сен жашың өтүп кеткен турбайбы, сен пенсия алышың керек деген ушундай бир мээримдүү кызматкерлер болобу? Жана бул дагы жана саналык реформанын негизине кириш керекпи дейм да. Туура айтып атасыз. Азыр бул биз да оюбузга ушул кантип эми бул адам баласы ушундай экен да. Кантип ошолорду ошого тарбиялайбыз. Кагып силкене болот. Ар бир кызматкердин өзүнүн проблемасы бар. Ар кандай ошонун баарын чечкенге аракет кылып, но бирок азыр биз жакында эле жаңы азыр ошону ойлонуп бир чечим кабыл алып атабыз. Бизде ошо кызматкерлерди, мисалы, например, айтып коет го, колбор да, колл-центр. Азыр мисалы Мегакомго же болбосо Билайнга колборборунан чалсаңыз, же болбосо башка эле любой компаниянын биринен чалсаңыз, ушундай сылык жооп беришет, ушундай сылыкка обслуживать этет барсаңыз, ушундай. Бизде ошо өчүбүз керек да негизи. Анан анын баары тең, ошонун баары жумушка алып атканда ошолорду уктат.
Азыр биз ошо тендер кылып, ошондой окутуп кызматкерлердин баарын тең ошого алып барбасак болбойт экен. Баары бир бирси бул да болсо бир какой-то бир жеңилдик берер деген ой бар да. Сөз түрдө. Анан адам болгондон кийин эми баягы көп кишилер ал кишинин канчалык проблемасы аз болсо, ал ошончолук жумушка, өздүк проблемасы аз болсо, ошончолук жумушка берилет да. Өздүк проблемасы көп болсо, айлык аз болсо, канча акча табам, оюн бар акчада болот атса, анан конечно баягы кагып силкенге, урушканга ошого мажбур болуп калат экен. Анан ошол ушундай проблемалар бар. Эми буюрса чечерибиз деп атабыз. Айлыктарын көбөйтөбүз, буюрса аны баары каралып атат. Урматтуу Медер мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Биз дагы ишенели, ошо эң негизгиси кызматкерлер кайсы кызматта иштебесин, кайсы мамлекет кызматкери болбосун, ошо элге жылуу мамиле кылганды үйдөнсө деген тилек менен мен ушуну айттым. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.